Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, bugün bizden temamız, bugünkü temamız inşallah erkinlik nimatı jönündөгü inşallah şunday tema eken. Din başkarmalık tarafından dayındalgan tema. Patriotizm, bilesiz, жана ошондой эле мына ошол бүгүнкү туугандар бизге берилген эркиндик, азаттык нематы жөнүндө, фазилети жөнүндө иншаллах сөз кылабыз. Аллах субханаху ва таала адам затын жараткан кезде буларды Аллах ар бир пендени азат кылып жаратты, эркин кылып жаратты. Аллах таала адам затын жараткан кезде булардын табиатын, мына ошол табиатын, адамдын табиатындагы заложенный ошондой формалары менен Аллах таала жаратып койду. Дүйнө жүзүндө кереметтүү, адамдан дагы кереметтүү болгон бир дагы махлукту таппайсың. Бир дагы махлукту таппайсың. Адамдан дагы кереметтүү болгон. Эмне үчүн? Эмнеге дегенде Аллах субханаху ва таала Кур'анда айтып атат: "Валакат каррамна бани Адам", биз адам затын биз кереметтүү кылып койдук дейт. Аллах таала бул адамга акыл нематын берип койду. Аллах субханаху ва таала адамга тандоо, ыхтияр нематын Аллах субханаху ва таала берип койду. Туугандар, ыхтияр, тандоо бул дүйнөдөгү жашоо адамдын выбору менен болот. Адамдын өзүнүн тандаган жолу менен болот. Адамдын тандоосу менен бул адамдын келечеги тандоосу менен байланып калды. Ошондуктан туугандар, адам затынын эң акыркы финальный исход аяктай турган жери эки гана нерсе менен аяктайт. Бири тозок, бири жаннат. Ошол жерге, тозокко кирип кетиш үчүн, же жаннатка кирип кетиш үчүн мына ушул кереметтүү болгон, акылдуу болгон, аң сезими бар, тирүү жүрөккө ээ болгон, мына ошол ыхтыярга ээ болгон адам эми ыхтыярына жараша ошол жактагы финальный исход акыретте ошондой болот. Эгерде туугандар мына ушул адам затына Аллах тарабынан берилген ыхтыяр деген нерсе берилбесе, анда бул дүйнөдөгү сыноодон эч кандай смысл болбойт эле. Эгерде Кудай Аллах таала пенделерине тандоо, жакшылык менен жамандыктын ортосун тандоо ыхтыярын Аллах бербеген болсо, анда кыямат күндө адилеттүүлүк орнобойт эле. Кандай адилеттүүлүк орношу мүмкүн? Эгерде бул инсан өзү ведомый болсо, эгер бул адамдын бул дүйнөдө ыхтыяры болбосо, бул адам багы как скотина сыяктуу ыхтыяры болбосо, бул дүйнөдө бул өзүндө эч кандай бир тандоого, ыхтыярга болгон укукка ээ болбой туруп, бул ушул дүйнөдө күнөөкөр же капыр болуп жашаганы мажбур болуп туруп, андан кийин акыретке барганда Аллах таала муну тозокко киргизип турса, бул адам затына Аллах тарабынан дагы карата болгон бул зулум болбойт. Албетте зулум болуп эсептелет. Ошондуктан туугандар, мына адам затын эгерде биз алып жакшылап ойлонуп көрө турган болсок, адам заты керек болсо периштелерден дагы бийик даражага көтөрүлөт. Мына ошол берилген ыхтыяры себептүү. Эмне үчүн дегенде, ошол ыхтыяр периштелерге берилген эмес. Периштелер булар запрограммированный, Аллах тарабынан дайындалган, мына ошондой булар махлуктар, кереметтүү ушундай махлуктар. Эмне үчүн дегенде, бул периште бир дагы периштенин жүрөгүнө бир күнөө иш кылайын же болбосо Кудайдын буйругунан кичине отклониться этип мындай жүрүп кетейин деген ой дагы жүрөгүндө пайда болбойт. Потому что ал периштелердин туугандар ыхтыяры жок. Адам болсо, мына ошол өзүнүн азгырыктары бар болуп туруп, ошол жамандыкка тартылуу күчү табиатында заложенный болгондугу үчүн ошол менен күрөшүп туруп, бул жакшылыкты тандап туура жолго, чыдамкайлык менен бул жакшылык, адилеттүүлүк жолуна жүргөн кезде мына ушул адам периштелерден дагы жогору даражага чыга алат. Ошондой эле мына ушул кереметтүү болгон адам заты ошонун эле каршысында өзүнүн баягы заложенный табиатындагы берилген мына ошол ыхтыяры, тандоосу, азгырыктары, бул жамандыкты тандап кетип, бул Кур'ан Керимде Аллах субханаху ва таала айтып атат, айбандардан дагы төмөн деп атат. Карагыла, адам заты мына ошол өзүнүн тандаган выбору менен
адамзаты кереметтүү болгон адамзаты эмнеге кабыл болуп атат? Айбандардан дагы деңгээли төмөн түшүп кетип атат. Айбандан хуже экендигин көрсөтүп атат. Аллах субхана тағала ошон үчүн Аллах таала мына ушул аятында мына ушул ыймансыз ошондой куфурду тандап Кудайды тааныбай жашоо кечирген адамдардын абалын Аллах таала айбандарга окшотуп атат. Ан'ам бул домашний животныйлар. Балким алардан дагы төмөн деп атат. Айбандан дагы төмөн деп атат. Бизге баран десе капа болосузбу, ачууланабызбы? Сен кимге айтып атасың? Биз ошол жерде мени оскорблять эттиң сен. Ты же меня унизил, оскорбил деп биз кандай капа болуп, бызырынып ачууланабыз. Бирок өзүбүздүн жашообузду мындай терең ой жүгүртүп карасаң, сен ошол барандан дагы төмөн ушундай бир жашоо кечирип атканың, жана ошол нерсе менен сыймыктанып жүргөнүң, жана ошол нерсе менен сен көңүлүң ток, күндөрүңдү өткөрүп жатканыңды көрсөң болот. Бирок бул нерсе насип эмес. Эмне үчүн дегенде, демек ошол адам Аллах тарабынан берилген ыктыяры менен бул ошондой самый низкий, ниже плинтуса болгон ошондой деңгээлди тандап алган болсо, демек бул инсан, биз эмне деп айтабыз? Мындай инсанга биз болгону бактысыз деп коебуз. Ошон үчүн бул туугандар Аллах субханала таала эненин ошол утробасында, Макканын ичинде жаткан кезде, мына ошол 4 ай өткөн кезде бул рухту берип туруп, Аллах субханала таала периштелерге Аллаухул махфузда илгертен бул адам тууралуу сакталган, жазылган тагдырдын көчүрмөсүн мынакей алып кирип жазып коюшат. Мына ошол жерде Аллах таала айтып атат. Бул адамдын пенденин ырыскысы, бул адамдын бул дүйнөдөгү өлө турган болсо өлүмү, ажалы, жана ошонун себептери, жана бардык даталары бар жазылып атат. Жана ошондой эле бул пенденин туугандар эмнеси жазылып атат? Бул адамдын бактылуу же бактысыз экендиги мына ошол жерде жазылып калып атат. Ошондуктан туугандар, пенде деген бул албетте дайыма изденип жашоо кечириш керек. Мына туугандар, биз азыр эркиндик, Аллах тааланы биз айтып атабыз, бизди эркин жаратты. Адам затын эркин кылып жаратты. Адам затын Аллах субхана таала кул кылып жараткан жок. Булар эркин болуп жаратылышты. Бирок адамдар бул жерде бир нерсе бар, зарыл нерсе бар. Бул зарыл нерсе пенде өзүнүн пенде экенин осознавать этиш керек болот. Мына ушул кеп ушунда. Пенде өзүнүн пенделик жана кулдук ошондой статусун чындыгына жүрөгүнө алып, ошол нерсени осознавать этиш керек. Бул жаратуучусун, Кудайды тааныш керек болот. Мына ошол кезде гана бул адамдын бул дүйнөдөгү жашоосу мынакей түз тураныкка мына ошол кезде гана түшүп атат. Туугандар, мына адамдын табиятында Аллах субханала таала ушул жер жүзүн мынакей башкарсын, жер жүзүндө Аллахтын орун басары болсун деп Аллах субханала таала бардык полномочияны адамдын колуна тапшырды. Мынакей бүгүн бүтүндөй дүйнөдө мына ошол бүт континент, дүйнөнүн ичинде жашап аткан өлкөлөр, мына ошол алып барып аткан алардын саясаттары, алардын алып кетип аткан мына ошол багыт жолдору бардыгы мынакей бул нерсеге эч ким сырт жактан киришип буларга таасирин берип аткан жок. Булар өздөрү алып кетип атат ушул жашоосун. Ушундай дүйнөдөгү ошол багы лидерлик ошондой позицияны калашып, адам заты ушундай багы бул дүйнөдө ошентип жарышып жашап келет. Өзүнүн таасирин көрсөтүш керек, кыйын экенин көрсөтүш керек. Кыскасы бул нерсе бүт эле адам затынын табиятында заложенный. Эмне үчүн дегенде туугандар, адам баласында мына ошондой бийликке умтулуу деген, мына ошондой нерседен рахаттануу деген нерсени табиятында бул нерсе бар. Ошол эле кезде туугандар, мына ошол адамдын табиятында кулдук сүрөтү дагы жүрөгүндө бар. Жүрөгүндө бар кулдук табият. То есть бул адам өзүнүн жашоосунда мына ошондой багы ушул нерсени издеп келет. Адам өзү изденип, бул нерсе, эгерде бул нерсе адамдын жүрөгүнөн ошол нерсе өзүнүн акыйкатын таппаса бир жерден, бул адам мындай бул жашоодогу мындай толук комфортко ээлик кылбайт. Ошон үчүн адамдар изденип, мынакей туугандар көпчүлүгү мына ошол адам заты, мына ошол кулдук табиятын
туура эмес жерден табышып алып туруп ошол жактарга арнап жиберишип атат. Мисалы айтайлы, бирөө өзүнүн ушул надеждаларын башкалардын баарын мисалы ошол бакчыларга көз ачык сыйкырчы ошолорду мактарды алып жүрүшөт. Же болбосо бул дүйнөдө ошондой баягы адамдын табиятындагы ошол бардык ушул мистикага наклонности аябай күчтүү болгон, ошондой таинственный нерселерге, сырдуу аламга болгон кызыгуу күчтүү болгон үчүн мына адамдарды карасаң, сыйкырга, көзгө, ушул нерселерге дагы эткот кылып келишет. Ошол нерсеге дем салдырып келишет. Дем салса, мына ушул эми азыр ушул нерседен айыгып каз проблемалардан кутулуп кеткенде мына ар бир өзүнүн мына ошондой душасын чечтетип жүрөт. Эгерде бул адам ошол айтайлык ошол табиятын, бул эгерде табиятын ошо туура эмес бир нукка салып ала турган болсо, туугандар, бул адамдын эми мына ошол шоору ошол жерде келип атат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, баягы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи айтканда, пешенесине жазган тагдырында шакиюн ам саид, бул бактысыз же бактылуу деп жазганда, ал жердеги бактылуулук бул дүйнөдөгү рахат, бул дүйнөдөгү полный кайфты айткан жок, көздө туткан жок. Ал бактылуулук бул пенде чындыгы ошол өзүнүн жаратуучусун таанып, өзүнүн ошол кулдук табиятын туура бир нукка бурар экен, же болбосо бул башка жактарга буруп жиберет экен. Мына ошондо кептин баары ошондо жатат. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде "Ва ма арсална мин qablika мин расулин илля нухи илейхи аннаху ла илаха илля ана фа'буду". Аллах айтып атат, мен сенден дейт, о Мухаммад, сенден алдын канча адам затына пайгамбар, элчи жөнөткөн болсом, ошолордун баарына мен берген буйругум сыйынууга, ибадатка татыктуу бир гана мен, мага сыйынгыла, башка кудайларга сыйынбагыла деп мен ошол нерсени буйрук кылып келгем деп Аллах Таала айтып атат. Бул 124 миң пайгамбар келген болсо, ошол пайгамбарлардын алып келген ошол миссиясынын фундаменти мына ушул нерсенин үстүндө куралган. Ошондуктан сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мынакей доорунда эмне деп айтышат? Пенделерге, макулуктар, адамдардын кулдугунан жараткан жалгыз Аллахтын кулдугуна чыгаруу үчүн ушул пайгамбарлар бизге жөнөтүлдү. Пайгамбар ошон үчүн бизге келди деп сахабалар мына ушул нерсени түшүнүп, жүрөгүнө жайлаштырып, имандын түшүнүгүн булар сиңдирип келишти. Эркиндик дегенде туугандар, биз бул дүйнөдөгү эркиндикти биз анархия деген формада биз кабылдабайбыз. Бул дегени сен эркинсиң, раз сен адам болгондон кийин, сен эркин болгондон кийин каалагандай жүрүшүң керек деген нерсе болбойт. Мына ошол эркиндикти мисалы демократия деп мисалы айтайлык туугандар, ошону чектебеш керек. Адамдын эркиндиги, адамдын укугу, аны деле туура түшүнүш керек да. Бул дагы адам да, бул дагы каалагандай жашаганды каалайт да. Бул имеет же право ошондой выборга деп туруп, мисалы мына айтайлык туугандар, батыш өлкөлөрдүн эркек менен болгон эркектин жашоосун булар легалдаштырып, бул нерсеге болгон багы дагы меньшинство деп буларга еще бора ачып, жана ошондой эле ЛГБТ деп туруп, мисалы бул нерсеге каршы эгерде чыга турган ушундай каршы көз карашта болгон адамдар, башкалар сразу мисалы ошол өлкөлөрдүн санкциялардын астына кирип кетиш коркунучу бар. Ислам дини туугандар мына ушул эркиндикти, хурриятты бизге алып келди. Бул эркиндик ошол адамдын өзүнүн каалаган нерселерин ишке ашыра бериш эмес. Эркиндик бул туугандар сөзсүз түрдө анын дагы өзүнүн сүрөтү болот. Ар бир нерсенин өзүнүн ордунда эгерде жаткан болсо же турган болсо, мына ошол сүрөт аябай жарашыктуу жана жакшы сүрөт. Мына адамдын ушундай кереметтүү кылып, Аллах субханаху таала адамды кереметтүү кылып жаратып, ушундай бир бул адамга акыл берип, Аллах таала аң сезим берип, мына ушунчалык бул адамды Кудайым ушундай көтөрүп, ушул дүйнө жүзүндө падыша кылып, өзүнө орун басар кылып койсо, бул адамдардын көпчүлүгү мисалы ошол өзүнүн ушу табиятындагы болгон баягы кулдук ресурсун вообще туура эмес башка бир багыттарга багыштап, ошол жака буруп киргизип жиберип атат. Мисалы айтайлык, мына адамдарга сыйынып кетип атат, малдарга сыйынып кетишип атат, жансыз предметтерге сыйынып кетип атышат. Баары ушундай болот. Бирок кечине мындай ойлонуп көрсөң, чындыгында бул адамдын ошол нерсеге болгон зависимости бул адамды чектеп, бул адамды ошол эркин деген наамдан, мына ошонун туткан жолу бул адамдын эркин жана азат деген нерсесинен кур калтырып. Туугандар, мына ушул пенденин табияты ууру келет дейт. Табияттар ууру келет дейт. Ошон үчүн ким менен жүрсөң,
ошол нерсе жакын жүргөн досуң болсо сөзсүз түрдө ошолордун нерселери сени жугуп турат. Бул нерсе табият уур. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ал-мар'у аля дини халилихи фалянзур ахадукум ман юхалил. Ар бир адам деди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң жакын адам досунун дининде болот. Ошондуктан ар бириңер ким менен дос болуп жүргөнүңөрдү карап жүргүлө. Туугандар, биз адам затынын алдына жашоодо карасаң, мынакей ушул жашоо бир күндө бир местада туруп калбайт го. Мынакей замандын өтүшүн баарын көрүп атабыз. Мисалы туугандар, адамдардын өнүгүп, мына бул азыркы цивилизацияны айтып атат. Мисалы Аллах субхана таала Кур'ан Каримде көптөгөн аяттары бар. Баягы илгерки цивилизациялар тууралуу айткан аяттар бар. Аллах айтып атат, мынакей жерди кыдырып карашпайбыз. Алардан алдыңкы бул жердин бетинде жашап кеткен адамдардын мына ушул жер бетинде алар өздөрүнүн издерин калтырып кетишти. Кәну ашадда куввата. Физический жактан да булар күчтүү болгон. Булар өздөрүнүн ошол нерселерин издерин булар калтырып кетти. Целый цивилизациялар жашаган. А биз мисалы азыркы бул судный день деп акыркы ушул адамзаттын акыркы поколениясы болгон үчүн бизге пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын дуасына суранышына ылайык туугандар бизде жалпылай ошондой азыр общий чоң бир жаза деген нерсе жок. Мисалы азыр Атлантический океан рас эле мисалы ошол өзүнүн жасап аткан гегемониясы үчүн мисалы айтайлык ушул Америка түндүк Американын океандын астына суу менен чөктүрүп киргизип жүрбөйт. Мындай нерсени уже судный день кыямат күн жакын болгон үчүн андай масштабтагы кыямат жаза деген нерсе бүгүн жок. Природный катаклизмдар болушу мүмкүн ал жерде бул жерде, бирок ошол целый народту же элди кырып салган ошондой нерсе бүгүн мисалы болбойт кыямат күнгө чейин. Туугандар, эми эркиндик дегенде адамдын бир гана ошол баягы денесинин эркиндиги эмес, бул адамдын ошол зависимости, мисалы анын ошол духовный жактан болгон, анын көз караштарынан, анын ой жүгүртүшү, мына ошол нерселердин бардыгындагы болгон эркиндикти дагы биз жакшылап түшүнүп билишибиз керек. Ки туугандарына Аллах субхана ва таала Бакара сүрөсүнүн бир аятында Бану Исраилди Муса алейхиссалам куткарып чыкты. Мына ошол жер жүзүндөгү эң мен Кудаймын деген менче бул Фирауундай падыша бүгүн андай падыша жок болсо керек. Бул не только бул багы претендовать эткен нерсеси, бул бир гана ушул жер бетиндеги бийликте эмес, бул Фираун бул кудайлыкты претендовать эткен ушундай падыша болгон. Бүгүн эч кандай державанын падышасын там бирөө мен кудаймын десе, конечно, бүгүн биздин цивилизованный ушу дүйнөдө айтат, там крышасы тайып кеткен окшойт деп адамдар бул адамды укпай калышы мүмкүн. А Фираун бул ошондой кудайлыкты претендовать эткен падыша болгон. Ва идна джайнакум мин али фирауна ясумунакум суал адаб юдаббихуна абнаакум ва ястахруна нисаакум ва фи заликум балаун мин раббикум азим. Аллах таала мына ушул аятында айтып атат. Силерди дейт мынакей эстегилиз. Фираундан куткарган кести эстегилиз. Бул Фираун силерге кандай азаптарды берип атат? Фираундун үй бүлөсү кандай азаптарды берип атат силерге? Абдан каттуу азаптардын дамын таттырып аткан деп Аллах таала мына ошол конкретно ошол вид жазанын түрүн мына жерде сүрөттөп атат. Юдаббихуна абнаакум. Бул дегени Бану Исраилден жан эле төрөлгөн балдардын ичинен эркек төрөлсө, сразу ал уничтожение. Эркек төрөлсө, эркекти сразу өлтүрүшө берген. Буларчы бул дегени конкретный багы геноцид. Ошондой геноцид болгон, ургачылардын калтыргандагы бүт эркектерин булар кыргынга алышкан. Албетте бул геноцид, албетте любой нациянын эгерде эркектерин кырып, ушундай аялдарын кала турган болсо, бүт калктын, элдин, коомдун, өлкөнүн мисалы турган опорасы эркектер го. Бул деген ошо полный буларды парализовать этип, ушунчалык кордукту буларга ушундай көрсөтүп турган кес болчу. Ва ястахюна нисаакум, силердин аял затыңарды тирүү калтырып. Ва фи залика балаун мин раббикум азим. Жараткан Аллахтан болгон, силерге болгон бул нерседе аябай чоң сыноо бар эле деп Аллах таала мына ушул аятында айтып атат. Караңлар туугандар. Эми бул дегени туугандар бул прямой порабощение. Фираун бул прямой порабощение кылган. Бул деген мен не только падыша, мен силердин кудайыңармын. Ана роббукумул а'ля. Мен силердин эң алый кудайыңар менмин деп ошондой нерсени көтөрүп чыккан. Мына ошол кесте
Бағы Муса алейхиссалам туғандар, бағы Мусаны білесіңер, Муса алейхиссаламдың тарихы дағы бұл ошол падышанын үй бүлөсүнө түшүп калып, аны жактырып алып, ошол үй бүлөсүн өздөрү вынашивать этип, аны чоңойтушат. Бағы истребление болуп аткан кезде мына ушундай нерсе болот. Өзү Аллах субхана тағала ушундай кудуретти, бағы палач болуп, кудай болуп аткан адамдын үй бүлөсүнөн мына ошолордун палачын Аллах Таала анын үй бүлөсүндө ушундай бөпөлөтүп, чоңойтуп, жашына жеткизип койду. Мына ошол жерде эми баягы Фираун Муса алейхиссаламга айтып атат да, Мусага айтып атат: "Эй, мен сени эме кылган жокмунбу? Мынакей, сен могу Бану Исраилди кул кылган болсоң, мен сени кул кылган жокмунбу сени?" деп ошону айтып атат. Мына Шуара сүрөсүнүн 22 аятында келип атат: "Ва тилка ни'матун тамуннуха алейя ан аббатта бани Исраил." Мына ушу сен айтып аткан ушул мага милдет кылып аткан нематың деп Фираунга Муса алейхиссалам сүйлөп атат да, падышагачы, Кудаймын деген падышага сүйлөп атат: "Сен ушундай мага милдет кылып айтып аткан сенин жакшылыгыңды мени кул кылбастан, зато сен бүт элди сен кул кылып алдың. Ушул бу сенин милдет кылып аткан жакшылыгың" деп Муса алейхиссалам мына Фираунга болгон сөзүн Аллах субхана тағала мынакей ушул сүрөдө айтып атат. Туугандар, Аллах Тааланын биздин мынакей ушул ислам дининде мисалы көпчүлүк адамдарга ошол эркиндикти чектеп коюу, ошол баягы арам деп тыйылган нерселер мына ошол эркиндикти чектеп коюп атат. Бул адамга ошол дозволенность деген, мындай рухсат деген нерселер жок болуп кетип атат деп мисалы ушундай ойго, пикирге келиши мүмкүн. Бирок любой системада мисалы ошол биз айтабыз, мисалы бүгүн мына светский государство болгон, бүгүн диктатура, просто адамдын диктатурасы эмес, бийликтин диктатура эмес. Биз айтып атабыз, закондун, мыйзамдын диктатурасы болуш керек депчи. Туурабы? Мына ошондо закон, мыйзамдын диктатурасы болгондо мынакей биз адилеттүүлүк ошондо болот деп биз мисалы айтып атабыз. Бирок туугандар, мына ушул адамдардын денелери, мына ошол булардын турган ушул биздин физический ушундай бул дүйнөдөгү турган ушундай келбетибиз, эгерде бизди ушундай бир азат эркин болуп турган болсок, бирок ошол инсандын, анын жүрөгү, ал адамдын пикирлери, анын аң сезими кул болуп турса, албетте бул өтө оор нерсе. Бул деген мына ошол адамдардын башындагы чоң бир бале деп мына Аллах субхана тағалага болгон, Кудайга болгон сыйынуу ибадатыбыз бизге эч качан ушул адам затына зыян кылган нерсе шарият. Бүгүн айтайлык, мына эркиндик дегенде көпчүлүк адамдар мындай деп түшүнүшү мүмкүн. Мен кылсам, мисалы, мен зыяным жокпу, мен главное мен эч кимге мешать эткен жокмун. Мисалы айтайлык, алкоголь. Айтып атат, мен ичсем дейт, мен добренький болуп калам дагы, мен ичип алып башка бирөөлөрдүн башын ортпайм. Эч кимге зыяным жок. Мен ичем, анан барып уктайм, мисалы. Деп атат. Исламдагы эрежелер мына ушул нерсенин үстүндө гана куралып калган эмес да. Исламдагы биздин ислам эрежелери дин эрежесинде мисалы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын бир сөзү мына ушул основа болуп келет. Ла дарара ва ла дирар. То есть бул адам өзүнүн ден соолугуна, адам өзүнө өзү зыян жеткирүү, мына ошол нерсе буга тыюу салынган, жана ошондой эле башкаларга дагы ошол зыян жеткиргенди мына тыюу салынган. То есть бул дегени хорошо, сен эч кимге зыяның тийбесе, хорошо, араңды үйүңө алып кирип, эшикти жакшылап кулптап алып тургандан кийин ура бер деген нерсени аңдатпайт. Арам нерселерди мисалы отдельно сен эч кимге эме кылбай, бирөөдү бузбастан өзүң жей берсең, анда нормально деген нерсе. Шариятыбыз бул нерсеге жол бербейт. Эгерде тыюу салынган болсо, демек бул жалпы тыюу салынган. Анан туугандарына Аллах субхана тағала бардығызды тура жолдон адаштырбасын. Биз адам эми жашай турган болсо, мына светский ушул закондордо деле мисалы кылмыш менен эмес, мисалы сен тура тирилик кылып, эч кимге зыянын жеткирбей жашадым деп атат. Туурабы? Мисалы ошол кезде биз айтпайбызбы, мисалы биздин ушул бүгүнкү эркиндигибизди мына ушундай чектелип атат. Эркиндикти чектеген бул адам өзү. Адам өзүнүн эркиндигин чектеген, жана ошондой эле өзүнүн жашоодогу болгон тандоосу, анын выбору менен бул адам өзүнүн жогоруда айтканыбызда финальный исходту, бул келечегин өзү тандап атат. Туугандар, адамдын бул дүйнөдөгү болгон тандоосу, ыктыяры адамга Аллах субхана тағала берген, ошол тандоосуна жараша адам өзүнүн финальный исход экөө айттык. Туугандар, бул тозок жана бейиш. Тозок жана бейиш.
средний башка нерсе жок. То есть бул адамдар бүгүн биз эгер ойлосок, бүгүн жашап өлүп анан ушу менен болду. Рухтар учуп кетти, кийин тирилбейбиз деген бул туугандар мындай мнение бул куфр болуп эсептелет. Биз мусулмандар, биз акырет күнүнө ишенебиз. Ошондуктан суд неизбежен. Суд неизбежен. Ар бир инсан бул дүйнөдөгү кечирген жашоосуна, ар бир кылган жеген нерсесине жооп берет. Аллахтын алдында жооп берет. Ошондуктан бактылуу инсан ошол нерсени эртерээк осознавать этип, ушул нерсенин үстүндө жашоо кечирсе, иншаллах ал адамдын пешенеси демек ачык, бактылуу экен. Жок, андай эмеспи? Бул адам до конца ушул нерсеге ишенбей кетиши мүмкүн. Амин, дуа кылабыз. Кудайым мына ушул жерде кол көтөрүп турган ар бир пендеңдин Аллахым өзүң дуа тилектерин орундаткыт. Бардыгыбыздын жашоодо билип билбей кылган күнөөлөрүбүз, кемчиликтерибиз көп. Аллахым өзүң кечиргин. Кудайым туура жолдон бизди адаштырбагын. Аллахым ыйман менен жашап, ыйман менен көз чумган Аллахым өзүң насип эткин я Раббан Аллахым. Кудайым кыямат күндө шарманда болуп турган адамдардын катарында тургузбагын я Раббан. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жана бактылуу, нурдуу инсандардын катарында турганды бардыгыбызга насип эт. Өтүп кеткен ата бабаларыбыздын, жакындарыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кылгын, алардын инсандык табияты менен кетирген кемчилик каталарын Аллахым өзүң кечиргин я Раббана. Кудайым бала чакаларыбызды ыймандуу, инсаптуу, такыбалуу кылгын. Аллахым элибизди, Кудайым журтубузду, мамлекетибизди жамандыктардан, кырсык апаттардан Аллахым өзүң ар дайым асырап коргоп жүргүн. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи.